Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар. Мокенден Боғат айылында тұрабыз. Мына бұл жақ Қанибека. Меніп тұрған аты Тикоға барады екен. Мындайша айтқанда Тиконың неберелері. Азыр бар жоғын тастықтап береміз. Каналымыздан алыстауға лайктан басып тұрыңыздар. Анда месе бейіс шығарышты баштадық. Қанибека, қысқаша сұрау беріп тұрам, жооп беріп қана тұрасыз, а? Бұл Тико урық. Ова. Бірінші малыматын беріп алайлы. Кімден келген, қандай, бір сыра тақтайлыдағы, анан кейін жашын, бойын қалғанын айтайлы. Бұл оша етіп кімден қолынан келді сізге? Бұл қошынаман алдым, ақсақалдан. Eski at bakkan adamdan aldım. Al ошо таги кулунда ошо тосколдон туулуп 6 айлыгында энесинен бөлүнүп мына кошунама келген ошо бойдан жерде чоңойгон кулун. Бир кол чоңойгон кул. Билесиз? Бар жогун билем. Атасы кайсы тиколорго барат? Ошо Ахмат акадан Маша палванды барлар көп эле тааныса керек ошо. Маша ака алган экен Ахмат акадан. Тико урук ушундай чоң ата койгон экен, ошонун баласы экен бул. Бунун атасы Ахмат акадан Маша палванга өткөн. Ооба, Тико урук. Тиконун баласы болсо керек адашпасам, баласы экен эле. Жакшы мына. Алып, анан ошо Машака Анар акага үйүргө берген экен, ошодон түшкөн экен. Касколдо Анар акадан. Мына туугандар, эми Тико өзү өлгөн. Тиконун акыркы балдары 3 асы болуп калды окшойт. Бул небереси экен. Азыр жашы 3 жашта бышты экен, а? Бышты чыкмагы бар. Мына. Тиштерин эми бузуп, кашка тиштерин, маңдай тиштерин эми алмашат. Көрүнүшүн карагыла, мына жоондугун, путу колун, пычымын. Кудай буйруса кымбат коюлбайт экен. Мындай көргөн адам алып кете турган бага коюлат экен. Кудай кааласа. Анан Қанибека бою канча чыгат? Боюм 1.55-54 өлчөп алып берет. 55-54, 1 сантиметр нары бери. Ооба. Ден соолугу, путу колу тазабы? Бар жогу таза. Кудай кааласа, ошо бир жагана жер оны айтып сырат айтайын. Ана бутунда портерге жүктөп атып былтыр, портерден катуураак сыйрып алган экен, ошо жердин териси сыйрылып калган. Былтыр болуп, жанагындай болуп калган эмес. Азыр ушул жерин көрсөтөйүн. Барып сүрүп жокко берет, Кудай кааласа. Мына ушул жер. Таза. Чын айтыш керек, мурун чоң болгон экен, бул айыгып калган, бирок ишик жок экен. Ишик жок, бериш жок, жанагындай өсмө жок. Жөн эле ушу ширам болуп калган, секин сүрүп атат, Кудай кааласа. Анан Қанибека, бу тарбияны кандай алган? Тарбияны былтыр жайы менен мен эрте жазда апарып бергем, өзүм жүктөп апарып бердим. Жайы менен сонун тарбиялап койду тагаларын. Ушу күчтүү жакшы ат минген адамдардын колунда тийди, жайы менен күзгө чейин тарбияланды. Ошо күздөн бери бирок минилбей турат. Минилбей турат. Жок, минген адам жок. Азыр бастырсаң жакшынакай эле басат. Сонун. Мындай каксаң деле нары бери алып качып кетпейт, а? Жок, оозу жум. Кайрылып. Жок, андай чоң аттай, кадимки так чалган аттай тарбиясы, Кудай кааласа. Анда бир ушул жерден бастырың. Ол жерди карагыла, арттагы панораманы. Калың жылкы экен, чынында. Тиколордун чоң болгудай. Азыр бир четтен биринчи маалыматты алайлы. Анан акырында бааны айтабыз, бааны арзан коем деди негизи. Эки жакка тең повороттору бирдей. Буруп дагы көрсөтүп коем, айландырып коем. Оозу жумшак. Алинтип гялжың-гүлжүң болуп бир жакка тарпай. Бери. Бар жогуна бирдей, поворотторун аюу жок, баш. Бир кагып коюңчу кандай болот. Мына. Болду, бери бастырып. Анан аягы деле ылдам экен, просто ошо мага тийгенде бир 4-5 күн болду, ошодон бери эле басып атат. Ачыгын айтканда 6 айдан бери такыр баскан эмес. Мына турган. Ошого чочуп атат. Мына боюн дагы кайталайын туугандар. Ар кандай жактан адамдар келет. Бою 1.54, 55, 1 сантиметр нары бери. Ооба. Азыр мен жакындан кабак башын көрсөтөйүн дагы, буту колун дагы. Атын кабагы. Такага деле жоош. Моюну. Кече такаладым. Көкүрөгү. Буттары. Өзүм такалап койдум кече, жакына калып. Ичине билинип билбес, ичкерге тойтук жагы бар экен. Билинип билинбейт. Буттары таза экен. Жаңы така демек,
Ооба 2 күн болду такалаганым. Жош, бардыгына жош. Колго деле жош, тепчте үйрүккө турган адаты деле жок. Адам деле ылгабайт. Өтө жош. Бастырыңчы дагы. Такага дагы турат экен дейт, жош дагы экен дейт. Кани ака. Оу. Эми атты бир сыйра мүнөздөмөсүн бердик. Ушу айтылбаган баасы калды окшойт, Ооба. Баасын айтайлы эми. Баасын ушу жакын эле 170 миң сом, кем бар? 170 миң. Жакыны. Ооба, кудай калса. Кем болот буюрса? Болот, сүйлөшөбүз. Мына аттын ден соолугу, путуголу жооп беребиз. Жеген ичкени, эми жоондугу, ден соолугунун тазалыгы ушунчалык эле болот, ооба. Кудай кааласа. Анан бул эми аз жаш экен, улак эч нерсе көрө элек болсо керек. Улак көрмөк түгүл, минилген деле жок былтыр августтан бери. Мына алиги эптеп эле алында кылып атат деп ойлобосун, ачыгы мынакей сөздүн ачыгы эгеси ушу былтыр күздө алып келип байлаган бойдон былк этирбей бакты. Мына. 1-май күнү көккө түштү. Ушундай мындай жерге ана адырда, ананда турат үйү. Мындай көккө түштү эле, мен кече 3 күн болду, жашан чөпкө коюп жүрдүм эле тизеден. Сәл сүрүп курсактары тартылып калганы бул. Мына 4-5 туугандар. күндөн бери жашан чөпкө коюп жүрүп шарылдатып айдап атат. Ага чейин ушу курукта жемжеп эле турган. Былтыртан бери жемжеп турду. Демек бастырсаңыз дагы кичине курсак баш тартылып чозулуп калганы ушул экен да. Сәл чозулуп, ачык ооба. Башталды Окшой дега. эле калган, чынын айтканда өтө кыска болуп эле домпойт бир күнүгө эле эгер отурбайт эле. Азыр 4-5 күн болуп калды алганда кичине күндө 1 мал 2 мал бастырып, таң ашырып, жем берип кичине неметип койгонго, көккө койгонума ичкерип сонун болуп калды. Мына туугандар, маалымат эми ушунчалык эле болот. Укам Тиконун уругунан зорунан колго тийип калды деди эле, мына сиздерге көргөзгөнү жетип келдим. Жанагы тарыхы бар нерсе мага эле эмес, элге баарына эле кызык туугандар. Мына ушундай аттар сатылып атат. Ушундай аттарга талап азыр өтө күч болот. Ооба. Мен жеке оюм ушу ортодо тура турган, териси калың ат болгудай да. Эми жоондук болсо ушунчалык болот да. Мойну үстү өтө толуу, чоң аттыкындай толот. Анан таза быккан келеге жарап берген болсо, Кудай кааласа иншалла сонун туруп бергидей да. Канча дымылган келеге болсо, терisi калың, чыдамкай нерсе экен. Туугандар, каналыбызга жазылып, лайктан басып, жакшы оюбуз, пикирибизди жазып кетейли. Анан кийин бизде негативдер деле жок эмес. Бир 5-6 адам бар. Жакшы жагын көрбөйт алар. Только бир минус жагын издеп тауып, андай адамдарга ham тан бериш керек. Аларга ham ден соолук берсин, да? Апарып саат 100 миңге рабочий мал бага турган ат деген комментарийлер өтө көп болот. Эми Алладан. Бар Алладан. Себебин кылабыз, Бирок алган адам Кудай кааласа өкүнбөйт деп ойлойм. Рахмат айтат деп ойлойм. Тарбия жагынан бул аттын немеси бүт жайында жок. Саудаңызга береке болсун, ака. Рахмат. Буюрса, Алла разы болсун. Келип бергениңе чоң рахмат. Рахмат. Колдон келишинче тарт. Мына. Бул жак ошондо Ленинский да? Масайыл өкмөтүшү Дооронбек Садырбаев өкмөтү болуп калды. Буюрса бул жерлерде ham домдор башталды түшү, Башталды, мынакей. Ана жерде жаңы домдор түшүрүп 9 этажды, 11 этажды, уже 5өө башталды. Жакында болуп кетет бул жакта. Ошпишкек жолунун эле жээги. Кудай кааласа, Ошпишкек жолунан 1 километрдей өтөрөктө турабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.